Албайт. Миллионер болуу сиздин колуңузда. Үйгө тыйын рубрикасы. Миллиондор тыйындардан куралат. Ардактуу радио көрөрмандар, биз жаңы саатта үйгө тыйын рубрикабызды баштайбыз. Мен Гүлкайра Асылбекова алып барам. Бүгүн жогоруда айтып өткөндөй эле, аябай кызыктуу тема боюнча сүйлөшөбүз. Акча бар, бирок жок, сыр эмнеде? Бизде болсо конокторубуз бар. Бүгүн ушул суроого сырын ачып берүүчү конокторду чакырдык. Бизде Салам медианын жетекчиси Аймира Болукбу, саламатсызбы? Ошондой эле Аскар байке бизге журналист болуп ишке орношту. Баарыңыздарга кабарлап айтып коелу. Бизди угуп жаткан, көрүп жаткан баардык угармандар таанып алсаңыздар болот. Ошондой эле бүгүндөн баштап Салам медианын жаңылыктарды өзгөчө, аябай жаңы профессионалдуу түрдө өзгөрүп башталат. Эмне үчүн Саламдын жаңылыктары өзгөрүп калды десе, таң калбай эле коюңуздар, анткени мыкты профессионал журналист, өз кесибин мыкты билген Аскар Баймуратов бүгүн биздин жамаатка кошулду. Биз аябай кубанычтабыз. Кош келипсиң биздин командага. Мен ойлойм, алдыда сонун жаңылыктарды биздин угармандар, көрөрмандар көрө алат. Келе элек жатып эле бүгүн акча туурасында сүйлөп бериңизчи деп эле эфирге алып чыгып койдук. Буюрса, азыр ошол темада сүйлөшөлү деп жатабыз. Акча бар, бирок жок. Сыр эмнеде? Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтып берсеңиздер ушул темага байланыштуу. Аскар байке, сизден баштасак. Акча бул азыр эми бүт бар эле электрондук кошелокко өтүп кетти. Акчаны иштетпей эле, чөнтөккө салбай эле, бир гана карточка менен иштеп жүрө берсең, ар бир нерсени сатып алып, же болбосо бир каражатка жумшап коюп деген. Мен эми бир вариант ушул. Акча карточкада деп. Чөнтөктө жок. Бирок бар. Бирок бар. Өтө эми жакшы экен, акча бар, бирок жок деген, мисалы, кээде бирөө карызга акча сурап калат да. Анан жанагын көңүлдөн өтө албайсың, бирок бергиң да келбейт карызгачы. Анан ошондо жакшы экен айтканга. Анан акчаны жок деп айта берсең дагы жокчулукту алып келет деп коет го. Бул жакшы экен да. Акчам бар, бирок жанымда жок. Карточкада. Ал эми карточка болсо, Баткен шаарында банкомат жок, Кызылкаяда. Жолалыс барып алып келгенге. Аскар байке, сизде банкта счетуңуз барбы дегеле, кайсыл банктын карточкасын колдоносуз? Менде карточкам бар, албетте. Бул АКБ Кыргызстандан ачылган. Мага ыңгайлуусу, мен негизинен единицага сала алам, ошол карточкам аркылуу. Анан башка да коммуналдык төлөмдөрдү дагы ошол карточка аркылуу жүргүзгөнгө менде мүмкүнчүлүгүм бар да. Анан ошол. Мен сизге аябай жакшы, ыңгайлуу, ошондой эле барсаңыз эч кандай сырасы жок. Сырады биз негизи очередтин кыргызчасын сыра деп айта берейинби? Кезеги жок. Сыраны бул түркчөсү сыра, мен кыргызчага жакыныраак кылып айтып койдум. Сыра десем мен да таң калып. Кыргыздын сөзү бай экен деген. Мен да таң калып баштадым. Сыра деп бизде пиваны которулот эле кыргызча. Анан кезексиз, Кезексиз, ошол Айыл банктан барып карточкаңызды ачып, ошол эле коммуналдык кызматты дагы төлөсөңүз болот экен. Акчаны коркпой сала берсеңиз дагы болот экен. Негизгиси пайызы дагы көтөрүлүп калышы мүмкүн экен. Айыл банк элге жакыныраак. Элге жакын. Береке деген карточка, Ооба, береке. Ар дайым салган акчаңызга береке болуп турат экен. Сиздин оюңузча, акча бар, бирок жок. Акча бар, бирок жок деген, бул бакы менин үнүм бар, бирок акчам жок дегендей. Өзүмдү аябай жакшырдайм деп эле, эмнеге жылдыз эмес. Эгерде акчам көп болгондо, ошондой эле го, үнүм бар, бирок акчам жок дегенде, азыркы мезгилде негизи эле бир өзүнүн максатка жетүү үчүн таланты болсо деле, үнү болсо деле, баары бир эле мисалы акчага келип да калат экен. Беркидей акчам бар, бирок жок деген сөзүң аябай жакты, Гүлкайыр, негизичи. Көбүнчө мен баягы бирөө жарым карызга акча сурап калса, жок деп айтыш аябай кыйын да. Жаныңда бар акча өзүңө канчалык керек болуп турса дагы бересиң. Бергенге жеткирсин Кудай, бирок анча мынча өзүңө керек болуп калат да. Чынында эле ошол электрондук карточка болсо,
өзүмчө азыр ойлонуп калдым, ушул карточканы баардык жерде колдонсок, акчам бар эле, бирок карточкаңыздын шотун айтсаңыз которуп коем. Несе анда дагы бар болсочу деп. Но мен карточкам эмесе счету деп туруп. Ооба. Мунун баардыгыбыз чындыгында эле санариптешүүгө да кирет да. Баарыбыз ушуга эгерде тегиз колдонуп баштасак, бул канча үнөмдөгөнгө жардам берет. Биздин эң эле кымбат нерсе бул жашоодо албетте бул убакыт. Бир жерге барып кезек күтүп отуруп, канчалык күнүмдүк төлөмдөр бар, ошол эле налог төлөйбүз, сууга акча төлөйбүз дейбиз, же ошол эле бирдик салабыз дейбиз. Анын баарына салпактап жүргөнгө туура келет. Эгерде машина менен жүрсөң, ал деле чыгаша. Ага бир жерге барып келгенге бензинге акча кетет дегендей. Эгер анын баары электрондошуп, баардыгыбыз карточка менен төлөмдөрдү жүргүзүп, карточка менен жана бири-бирибизге карызга деле карточкаңызга которуп коем дегенге өтсөк, бул деле болсо бизге акчаны үнөмдөгөнгө, келечекте көбүрөөк акча кармап баюуга жардам берет деп ойлойм. Кээде ата-энеңден акча сурасаң бербей коет го. Ошол эле сымал, мисалы Айылбанкка бир жылга келишим түзүп акча салсаң, же 3 айга же 6 айга салсаң, алар деле бербей коет да. Сага зарыл болгон учурда эле анткени келишим түзө албайсың. Сага азыр керек, бирок ал келишимиң 3 ай бүтсө, 3 айга чейин тийише албайсың. Ата-энең жана сага акча бербей койгон сымал да. Сактап беришет. Сактап беришет, ооба. Анан дагы бул өнүккөн мамлекеттерде азыр акчаны аз эле колдонуп калды да. Бүт баары эле карточкага өтүп кеткен. Эми биз Кыргызстан эми өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн катарына кошулабыз. Ооба. Ошондуктан Улукбек эже өтө туура айттыңыз. Бул санариптешүүгө да кирип кетет. Бул болсо элдин баары болбосо да бул бир жакынкы 10 жылдыктын тегерегинде карточка бизге кадыресе жашообузга кирип келери бул айдан ачык да. Ооба, өтө жайлоодо отуруп туруп эле, мисалы балаң студент болсо, чет мамлекетте жүрсө, анын карточкасына бизде азыр эми Wi-Fi жетип атпайбы? Бүт айылдарга, Зардалыга Wi-Fi жетип атат, интернет бардык жерде бар болсо, демек жаныңа эч кандай коркунучсуз кагаз акчаны ошондо балким биздин жанагы акчаны жасоо үчүн деле мамлекет канча акча сарптап жасайт. Көптөгөн акчаларыбыз дагы сапаттуу баягы сакталмакта. Чөнтөктө мисалы буйдаланып, кээ бирде чөнтөктөрдө акча тырышып, жыртылып, ал жок болуп кетип атпайбы? Алар деле экономдолот. Анан негизи эле Гүлкайрдын эле ушул программасы жагат да, мага келгенде эле акча жөнүндө сүйлөп эле кыялданып эле. Анан Аскар айткандай туура айтат, чет мамлекетке барганда эми мындан канча 12 жыл болуп калды го? Же 10 жыл болуп калды Америкага барганда. Мен эмнегедир баягы Америка болгондон кийин ал жакта ар бир адамдын колунда долларлар көп болсо керек депчи. Тескерисинче ал жерде магазиндерге барып, ошондо $100 берсең, кадимкидей ошол акчалай сага кайтарым бергенге издеп калышат. Чоң торговый ушундай дүкөндөрдө издеп калышат да, $100 накталай акча жок экен да, бардыгы эле электрондук капчыкты колдонушат дагы. Жини келип кээде ушундай нак акча берсең, сатуучу дагы жинденгени кадимкидей байкалып калат. Баягыга убара болушат да, бир дүкөндү ар бир кассага айланышып отуруп, араң эле берип атпа. Анан мен айтып коем, ой, эң эле крупный долларды Кыргызстанда кармай турбайбыз. А бизде $1000 кармай турбайбызбы деп ошондо таң калгам да. Анда мен түшүнгөн эмес экем. Бирок чындыгында алар жалаң гана ушул карточка менен гана. Эң негизгиси адам өзүнү дагы коопсуз сезет, жанында да акча салып албайт. Чөнтөк деле керек эмес дегендей. Туура, ошондой эле айымдар өзгөчө базарга барганда көзүнө көрүнгөн нерселерди ала бербестен, эгерде өзүнө мисалы базарга барып этке же картошкага деп ылайыкташтыруу акчасын алса, ошону гана сатып алганга мүмкүнчүлүгү бар, калганы чөнтөгүндө эмес, бүт бардыгы электрондук карточкада болот эмеспи? Чоң рахмат. Анан дагы жок, ушул тема боюнча дагы бир 3 сүйлөм да. Анан бул жалаң эле карточка эмес да. Бул баягы акчанын берекесин берсин деп коет го. Канчалык мисалы үчүн акчанын берекеси жок болсо, 10.000 сомду жаның алган болсоң, ошону бир күн же 2 күндө коротуп коюп, анан эмне алгандыгыңды, эмне кылгандыгыңды, эмнеге иштеткендигиңди
өзүңдөн өзүң отчет ала албай калган учурлар да толук болот да. Ошондуктан баягы акчага аяр мамиле жасаш керек дегендик бул дагы ошол темага жакындашып кетет да. Ооба. СМС'те жазып атышат бизге, эфирден көрүштү окшойт. Мен деле өнөрүм бар же акчам жок дейт. Өзүң кыймылдап акча таппасаң, сага бирөө келип мен спонсор болом деши реалдан алысыраак экен эже дейт. Өзүңүзгө өзүңүз спонсор. Рахмат экөөбүз тагдырлаш экенбиз. Мына сага акча жөнүндө сүйлөшүү кандай жагымдуу. Жагымдуу, чындында эле жагымдуу. Үндө эмне дейт? Үн сенде эмес, менде да бар, бирок баары акча маселесине же тааныш билишке карайт. Азыркы заман, ошон үчүн азыр жардам берген деле адам чыкпайт, акча табыш керек деп жазыптыр. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Жумушта отурган, аябай иштеп жаткан, бурна иштеп жатканыңыздарда келип алтындай убактыңыздарды бөлүп бизге эфирге келип бергениңиздерге. Бүгүн күлкүнүн эл аралык күнү. Жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин, ар дайым күлүп жүрө бериңиздер. Бүгүн эч ким тамашага салган жоксуздарбы? Жок, баса мен сага унутуп калыпмын. Азыр эле сени эшикте бирөө күтүп атканда. Жана киргенде айтпапмын. Карызы бар экен, сенде берет экен акчасын. Ишенип кеткен окшойт. Жүзүнө күлкү карызы бар экен десе ойлонуп атат азыр. Ошо карыз десе мен бирөөдөн алдымбы деп, анан кийин бар экен десе анан күлүп жибербедимби? Күлкү жөнүндө чын эле жалпы бүгүнкү 1-апрель күлкү жөнүндө айткым келет. Негизи 20 минутталык физкультурага караганда 1 мүнөттүк күлкү бул ошо 20 минуттук физкультурага барабар экен да. Дайыма жылмайып жүрүңүздөр, ардактуу радио каармандар. Аны үчүн дайыма Салам радиосун угуңуздар, анткени биздин токунда жаңырган мыкты жанырдын жандуу музыка жалаң сиздер үчүн. Анан сиздерди жашартат деп койсо. Чоң рахмат сиздерге. Барып ушун менен биз дагы Дос шашке программабыз дагы соңуна чыктык. Үйгө тыйын рубрикабыз дагы бүгүн сиздер менен мен коштошом. Мен болсо саат 12:00 Аскар Байке сизге эфирди узатам. Чоң рахмат ардактуу радио каармандар, сиздер угуп жаткан Салам радиосу 106.4 FM толкуну, бизден алыстабаңыз. Миллионер болуп жаралбайт.